Biz бүгін şu Камбар Ата ГЭСінің орнына, ошонун жакын жерине келдик. Мынакей Нарын дарыясы, Камбар Ата ГЭСтин платинасы о жерде болот. Жанагы таштар түшүп агым болгон жердин ошол жерде платинанын осу ошол жерге түшөт. Кудай буйруса. Анан ошол жерден туннелдер казылып келип, жана инженерный туннелдердин бардыгы бул жактан чыгат, Нарын дарыясы бурулат. Бұл стратегиялық жақтан да, бізге келечектегі энергия безопасность жағынан да абдан керектүү нерсе. Ушул жерде 5 миллиард кубтан ашык суу топтолот. Биздин бир жылдык бир жылдык топтолгон сууду кой берип регулировка кыла турган, ошол токтогул ГЭСин регулировка кыла турган ушул эки ГЭСтин ролу абдан чоң болот. Бүтүн Орто Азияга жакшы жагынан эле, терс жагынан эмес, мен толук кепилдик менен айтам, только жакшы жагынан таасир этет. Азыр белди бекен бууп, мыкты баардык күчтөрүбүздүн баардыгын ушул жакка жумшап, Камбар Ата ГЭСти бирди башташыбыз керек. Камбар Ата ГЭСтин бүтүшүнө биз баардыгыбыз умтулушубуз керек. Көз коркок, кол баатыр дейт. Миллион деген мигранттарыбыз сыртта жүрүп атат. Бийик квалификацияга ээ болгон инженерлерибиз, строительдерибиз, гидростроительдерибиз башка мамлекетте бүгүнкү күндө кызмат кылып атат. Ошолордун баардыгы келип ушул жерде канча жыл эмгек кылат, айлык маяназын алат. Ушул жерде жергиликтүү эл жана башка экономикадагы отраслдардын баардыгы, соодасы, промышленность бүттүгү ушул Камбар Ата ГЭСке кирип целый кластердин өнүгүүсүнө чоң түрткү болот да.